Эрнест Турсунов, Ак көпөлөк. Дайыма жумушка баратканымда же жумуштан үйгө кайтканымда устаканадан угулган барскан менен балканын үнү көңүлүмдү козгоп, анда иштеген адамдарга салам берип өтүүгө аргас кылат. Устаканада 2 киши иштейт. Анын бири элүүлөр ичиндеги буудай жүздүү, буура булчуң, алп мүчө, олбурлуу, шадылуу, москоол киши. Айылдаштары аны чоң уста дешет. Өз аты Ыбырай. Экинчиси 21ге караган жылбырска мурут Шакирт улан. Аскер милдетин өтөп келип, күздөн бери Ыбырай менен барскан согот. Ыбырай уста мейли жай, мейли кыш кузгунзаардан туруп, устакананы ачып, көөрүккө көмүр шыккап, отту кызытып, ширендилерди шыпырып, жерге суу себет да, оттун четине коршилеп, чайды ооз коюп, күн муруту чачыраган убакта буу бүркүп кайнаган чайды муда демдеп, Шакирт уланды күтөт. Шакирт улан дайыма бир убакта, дал устанын чайы кайнаган убакта кирде нан, каймак сүт, мөмө-чөмө көтөрүп устаканага келет. Чай ичилген соң Шакирт көөрүк басып, уста темир кызытып, кызарган темирди кыпчуур менен кармап дөшүүгө коет. Шакирт керилип барскан урат. Уста балкы менен сомдоп, шыркыраган темирден туш-тушка ширенди чачырап, күндөгү жагы тынбаган такылдак башталат. Таңк-туңк, 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 таңк-туңк. Эй, Ыбырай, атымдын такасы түшүп калды. Сокомдун бир тиши ыргып кетти. Рессорум сынып, көйлөгүм жүрбөй калды. Мабу алкакты оңдой сал, баатыр. Тоого кетип баратам. Шашылышмын, мабу 2 атты таклай сал. Бол, ой, баатыр. Ушу сыяктуу үндөр саламдан мурда зоңкулдап, улам утурумку жумуштар кычап, таң азардан талашка түшөт. Кенеде колу бошобой, кээде шымданууга чолосу жок. Экөө эмнелерди кылбайт. Күпчөк жасайт, тогун жасайт, чапкы чаңайт, кетмен таптайт, күрөк саптайт, ыртван оңдойт, ак löp салат, меш каңдайт, чарык кармайт, чыны жамайт, кернейге чыканак салат, шайман бурайт, соко тиш салат, койчу темирден триерге дейре жыртык тешиктер, данакер тетиктер экөөнүн колунан бүтөт. Колго жумуш түтпөйт. Ошондо да келим-кетим үзүлбөй устакана дайыма кымкуут. Таңды кеч таңкатук, таңкатуңк, таңкатуңк. Ыбырай уста көп сүйлөбөгөн киши. Кандай тамаша айтылбасын, каткырып күлгөнүн көрбөйсүң. Койкул сөз же бир таамай какшык жагып калса, чанагына терең кирген көздөрү бажырайып, буудай жүзү албырып, уурту уялгансы бүркүлдөп калар эле. Күлгөнү ошол. Дал ошол балбылдаган көздөрү менен бүркүлдөгөн ууртунда качандыр бир мейман болгон уяң жаштыгынын белгилери сакталып калган. Бир көргөн киши кулагы каңырыш деши ыктымал. Эмне жумуш тапшырба, унчукпай гана жасай берет. Сырын билгендер сынган буюмдарын таштап кете берет. Эси кеткен соң ал буюмду кармап көрөт да, арыдан бери аспапка дөшүгө салып оңдоого киришет. Эртеси ал ойдогудай даяр болот. Ыбырайдын баласы жок, баласы түгүл бүлөсү жок. Ушу бир жерден эч жакка жылбай иштегенине 29 жыл болду. Ошондон бери бой жашайт. Эки жакка сейилдеп келгенде бекерчинин иши деп жаман көрөт. Билгени эмгек. Узунду кечке устаканада. Таңкатук, таңкатуңк, таңкатуңк. Адамдын өмүрүндө сөзсүз бактылуу учурлар болот. Аны качан башына иш түшкөн кезде же өмүрү бүлбүлдөп картайган кезде өкүнүү же тамшануу менен эстейт. Көп адамдын бири өңдүү, Ыбырай да ал сонун учурларын унутуп, ал тууралуу сөз козгоочу эмес. Ошентип, көп адамдын өмүрүндөгү урунттуу учурлар эскерилбей же кагазда калбай, көзү өткөндө топурак менен жерге сиңен сыңары, Ыбырайдын да сонун учурун кара жер мисирейип катып жатмак. Ыбырай өмүрүндө көргөндүн көбүн эсинен чыгарды. Азын гана элес булас сактап калды. Ошончонун ичинен анын жүзүнө ис салып, жүрөгүнө уялап калган, эч качан эсинен кетпей турган бир окуя болду. Аны өмүрү бүлбүлдөгөн кезде да күрсүнүү менен эскерер. Ыбырайдын жаштыгы согуш айбалына туш келди. Дал 23-кө караган күздө
1941 сентябрь айында аскерге чакыртылды. 4 жылкы согушта солдаттык турмуш кайышта ыйлады. Жашоо ушул тура деп ойлоду ал. Туулдуң, өлдүң. Өмүрдү ажал оозуна такап, кымбаттыгын мүнөт сайын сезип, жылт эткен үмүт учкунуна алданып, жанды оозго тиштеп баратканда капыстан жаңылган ок лып илип кетет. Анан жарык дүйнөдө жашабаганың белгиси болуп, топурак менен жуурулушуп каласың. Согуш күзгө, адам өзүн согушта айкын көрөт. Өмүрдү колтуктап, жоо беттеп чыкканда өлүм чиркинде бир колтугунда жүрөт. О, алды кызык, арты кейиш дүнүйө. 4 жылкы согушта Ыбырайдын көргөнү жарылган бомба, жамынган окоп, шүүшүндөгөн суу, түтөгөн токой, дары жыттанган аба, өңкөңдөп чуркоо, боор токтоп сойлоо, кургак байок, куш уйку кайра чабуул. Кайсы шаарларды бошотуп, кайсы жерлерде баратканын жакшы билчү эмес. Кээде гана солдаттардын Белгоград, Великие Луки, Ужгород, Львов деп калганын кулагы чалчу. Дрезден шаарына кире бергенде танкалар алдыга өтүп, жөө аскерлер артында баратты. Шаар отолуп калгандай. Эл качып кеткени же октон жашынып жертөлөдө калганы белгисиз. Анда мында кемпир чал, адашкан бала, адашкан кыз кезгет. Фашисттик аскерлер каршылык менен чигинип баратты. Ыбырайдын санына ок жаңылып катардан чыкты. 6 кабат үйдүн астына кирип, ич көйнөгүн жыртып, ок тиген бутун таңа баштады. Минанын осколкасы оң санын булчуңун жулуп кетиптир. Ошол тушта подвалдан 13 жашар кыз чыга калып, Ыбырайды ок тийгендей чочутту. Ал автоматын ала койду. Кыз коркуп ыйлап жиберди. Ыбырай бутун таңып, кызды сооротуп, колунан жетелеп автоматына таянып, подвалдан чыкты. Дрезден шаарынын көчөсүндө биздин бөлүктөр марш менен өтүп баратат. Ыбырай санбатальондун машинасын көрүп кол көтөрдү. Санитарлар Ыбырайды салып жөнөмөк болгондо, кыз улуксаатсыз эле Ыбырай менен машинага кошуп отурду. Госпиталда Ыбырай 1 ай жатты. Аны госпиталдан демобилизациялашты. Ошол аралыкта кызды ашканадагы идиш жуугуч аял багып турган экен. Бөлүктүн командири анын атын, ата-энесин, тагдырын сурап, томоло жетим калганын уккан соң, Магдалинаны Орто Азиядагы детдомдун бирине өткөз. Согуш бүткөндө балким жакындары издеп таап алышар деп Ыбырайдын адресин жазып калды. Тажик ССР, Тоолу Бадахшан автономиялуу облусу, Мургап району, Сталин атындагы колхоз. Ыбырай менен Магдалина поездге отуруп, чыгышты карай сапар тартты. Жолдо аба ырайы оңолубой туман каптап, мөндүр уруп, ар кай жерден атышуулар жүрүп, душмандын адашкан взводдору ирээтсиз ок чыгарып атты. Түнкүсүн эшелонго коркунуч туулуп, үстүнөн чалгынчы самолеттор, Фоке-Вульф, Хейнкель, Юнкерстер учуп өтөт. Эшелондогу адамдар асманды алая карап, ар кайсы разъезддерге 1 саат, 2 саат токтоп отурушту. Магдалина терезени ойлуу тиктеп унчукпай баратты. Жүрөгүнө кооптуу сезим уялап, кимге болбосун элтең-селтең этип, чоочуркап карайт. Ыбырай жолдо ката кургак паёгун берип, токтогон станциядан ысык чай сурап келип, чайына сухарин, кантын салып Магдалинаны багып келди. Көңүлүн алаксытайын деп, кез-кез согуштан кеп салып калат. Чаң жутуп, ыш жутуп, кан жутуп, атышуудан бөлөк эчтеме көрбөгөн солдат турмушунда тестиер кызды ынандыра турган эмне болсун? Подвалдарда түнөп жүрүп, Магдалина өзү деле согуш коркунучун башынан өткөргөн. Ага согуштун эч кызыгы жок эле. Согуш коркунучун айтканда балким бакырып ыйлап жибериши ыктымал эле. Ыбырай туулуп өскөн жери, эч аягы өлгөн ата-энеси, кунарсыз бала чагы жөнүндө айтып берди. Атасы өмүр бою тоодон көмүр өчүрүп, акыры бел ооруга чалдыгып бүкүрөйүп калганын, энеси өлбөсүнүн күнүн көрүп, аңыздан машак терип, соку жанчып, кызыл күүгүнгө чейин бир табак арпа сапырып, атала менен жан баккан күндөрүн эстеди. Суу жок кургакчылык жайда дыйкандар жерден бир тоголок дан албай көктөн жамгыр тилеп, жер суу тайы турган. Ошол жалпы элдик ачарчылыкта энеси ак шишик алып өлдү. Артынан уда 3 бөбөгү чарчады.
Ыбырай көрүнгөндүн улагасын сагалап, ар түрдүү жумуштун башын кармап, каражанын зорго багууга жарады. Эр жеткенде колу балкага эптүү чыгып, атасына калган өнөрдү улады. Колу токочко кеңири жеткен жылы үйлөндү, бирок колуктусу менен 3 айда турган жок. Сүйүү кумарын, турмуш кызыгын жарытылуу таты электе согушка кетти. Ыбырай эч кимге керексиз өмүр жолун эстеймин деп ойлогон эмес. Өмүр жолунда жакшы жашаган жылдарын канчалык эстегиси келсе да, жакшылык жышааны бүлбүлдөп көлөкөсү да урунбай койду. Ак көпөлөк тууралуу гана энесинин айткан баяны бар эле. Ошону айтсам, Магдалина балким кызыгып угар деп ойлоду. Согуштан мурда биздин жерде ак көйнөк кийип, гүлдесте кармап, ак көпөлөктөй ойкуп, кайкып, мектепке бараткан кыздарды көрөр элем. Мына, эми согуштан кайтып баратабыз. Алардын ошентип мектепке баратканын кайра көрөбүз. Биз ошолордун бактысы үчүн, ошолордун жарык келечеги үчүн согушпадыкпы? Балким көп жылдар, балким аз жылдар арадан өттү экен, кайсы өлкөдө, кайсы заманда экени белгисиз, Бадакшан деген бийик тоолуу жерде Багдагүл деген сага окшош татынакай кыргыз кыз жашады. Бирок ал ак көйнөк кийип, китеп, дептер колтуктап мектепке баруучу эмес. Анда мектеп болбоптур. Анда ак көпөлөктөй кыздар да бактылуу болбоптур. Бактылуу адамдарды жомоктон угушчу. Андай адамдар көп замандардан кийин жарык дүйнөгө келишти. Багдагүлгө ашык болгон Бактияр аттуу жигит бар эле. Улуу тоодон улар атып, кичүү тоодон кийик атып, бир айыл элди багып турду. Күндөрдүн биринде Бадакшан тоолорун аралап, Бактияр ууга кетти. Аңыча күн тутулуп, кара булут каптап, таламандын дал түшүндө караңгылык басып, кайдан жайдан айылга жоо тийди. Жылан минген, чөө минген, чаян минген жылмугуздар элди чаап, өргөлөрдү өрттөп, өрттүн күлүн асманга сапырышты. Жылкы тийип, төрттүлүк малды чаап, чырайлуу кыздарды ортого салышты. Кыздардын ашкан сулуусу Багдагүл эле. Аны жылмугуздардын шаасы Азезил өзүнө энчилеп, эки баштуу жыланга өңөрүп ордосуна алып кетти. Бул кайгылуу кабар улуу тоодогу меркенге жел менен жетти. Бактияр сурнайын тартып, Памир, Алай, Гималай, Тибеттеги мергендерден кошуун курап, жылмугуздардын артынан түштү. Ат минген, пил минген, канаттуу минген, шүдүңкүт топоз минген мергендерге касабалар жол берип, карагайлар башын ийип, камыштар жапырылып, кирген суулар тартылып, килейген бамбуктар көпүрө болуп, жаламаз оокалар тең жарылып ачылды. Кандуу майдан барса келбес багытында башталды. Калкандар кагылып, кылычтар кыңгырап, жебелер зуулдап, оттор дуулдап, мергендер жылмугуздарды барса келбестин ордосуна киргизе камашты. Эки беттүү Азезил Багдагүлдү эки баштуу Шахмаранга өңөрүп, барса келбестин Баябан чөлүнө ала качты. Бактияр саяк кубалады, Азезил кумайга чыкты. Бактияр кулан минип кубалады, Азезил асманга учту. Бактияр ак куш минип кубалады, Азезил жерге түштү. Бактияр жейрен минип кубалады. Азезил балыр жиреп жейхунга сүздү. Бактияр балык минип кубалады. Азезил кайда барса Бактияр артынан сая түштү. Жеткирип койордо Азезил жейхундан атылып чыгып, оозунан от бүрккөн жанар тоонун астына кирип кетти. Бактияр Багдагүлдүн көйнөгүнөн тартып калды. Жанар тоо жабылды. Айланасында от да, тоо да, чөл да жок. Ак көйнөктүн бир үзүмү гана Бактиярдын алаканында калды. Тоо түбүнөн түтүн чыгат. Бактияр кылычын сууруп, түтүн чыккан жерди жара чапты. Ошол жанар тоонун каканагы экен. Тоо жарылып, көк түтүн көккө бүркүлдү. Бирок Багдагүл жер үстүнө чыккан жок. Ал от ичинде калды. Анын жүрөк жалыны, ашыклык жылыны вулкан болуп асманга атылып турду. Бактияр алаканын ачты. Ак көйнөктүн бир үзүмү ак көпөлөккө айланып, абага учуп кетти. Ошентип дүйнөгө ак көпөлөк жаралган экен. Ал жыл сайын жаз келгенде Багдагүл жаткан тоо койнунан учуп чыгып, гүлдөр арасынан ашыгын издеп жүрөт.
Багда гүл жаткан жанар тоо азыр гүл бакчалуу өрөөнгө айланган. Барганда көрөсүң Магда. Ал тоо Бадахшан аталат. Ошол тоодо биз жашайбыз. Мына, ак көплөктөй болуп, быйылкы жазда сен Бадахшан тоолоруна учуп баратасың. Аңгеме Магдалинага аябай жакты. Чыгыш уламыштары кандай кызык. Ал кунт куюп угуп, улам суроо берип, баянды кайра кайталатты. Ыбырай билген жумоктордун баарын айтты, бирок ал жердегинде уламыш, жумокторду аз биле турган. Магдалина Бадахшан тоолорундагы ак көплөк баянын Альпы тоолорундагы жумокторго салыштырып, укмуштар дүйнөсүнүн ичинде балалык таттуу кыялга батып, Ыбырайды кучактап уктап калды. Үстүнө шинелин жаап, башына тумагын жаздап, Ыбырай кызды козгобой демин ичине алып, кыйлыга тиктеп отурду да, анан терезени карап ойго батты. Темир жол жээгиндеги зым карагайлар артка шуулдап, эки чоюн рельстеги дөңгөлөктөр алга зуулдап, чүмбөт вагондорун чиркеген күлүк поезд кыйырсыз чөл аралап чыгышты карай чыңырып бара жатты. Алар 4-чү суткада Чымкентке жетишти да автобуска отурушуп Ош багытына жөнөштү. Ыбырай детдом тууралуу ойлогон жок. Оштон жүк тарткан машина менен Магдалинаны Памирге алып кетти. Бирге жашайбыз. Окутам, туугандары чыкса чоңойгондо таап алышат деп ойлоду. Памирде согуш чыгарда үйлөнгөн Ыбырайдын жаш колуктусу калган. Госпиталдан жакында барып калам деп жазган. Келатат дегенди уккан аялдар суу алган алышта сүт тарткан үйдө алаканды шак коюп, Ыбырайдын колуктусун дуу кеп кылышты. Бирөө бирөөдөн угуп айтса, бирөө укпай этпей эле учуртуп айтат. Эми кантет катыгүн, эми кантет? Өлүп бараттып эле өлүгүн көрөйүн. Эринин төрүндө ерсиреп, келинин сол куурда бет калдыбы? Анын кыз чагында эле этеги ачык болчу. Тегин жерден терек кыймылдабайт. Ыбырайдын колуктусун шайтан сайып, былтыр ушунда келип жүрчү Финагент менен ойноп койгон. Ичиндеги баласын эл көзүнөн катып, төрсөйгөн курсагын бек тартып, көчөгө чыкпай калганына көп болгон. Бала туйлаган сайын келинде жан жок. Ыбырайдын катын алган күнү айылдагы Бүбү кемпирге кылмышын баяндады. Бүбү кемпир сыя эзеп ичирип, тумар жазып тагып, апийин берип, кылбаган аракеттерди кылды. Бала боюнан түшпөй койду. Тамдан секирди, таштан секирди. Каш карайган сайын Бүбү кемпир ичин басып, ара туудурууга аракет кылды. Бала эмес, бала жабышып алгансып, наристе түшкөн жок. Ыбырай келди деген күнү көпүрөдөн сууга ыргып ооруканада жаткан. Баласы боюнан түшөрүн түштү. Бирок келин эсине келбей жатты. Ыбырай Магдалинаны ээрчитип ооруканага барды. Колуктусу ошол күнү сөзгө келбей көз жумду. Ыбырай түнү бою соолуктап ыйлап чыкты. Колуктусун жерге жашырып, сооп ишине келгендер Куран окушту, кайрат айтышты. Мал союп, үчүлүгүн, жетилигин, кыркында өткөрүштү. Бир күнү Магдалина муңая карап, "Детдом барбы?" деп сурады. Ошондо гана Ыбырай селт этип эсине келди. Ал кезде Памирде детдом жок эле. Магдалинаны мектепке берип, өзү устакананы колуна алды. Барскан менен дөшү темир илеп, устакана тилге кирди. Узунду кечке келим-кетим үзүлбөй устакана таңга тук, таңга тук, таңга тук. Күндө кечинде үйгө кайтканда Ыбырай эт, май, сүт, кант, нават, жашылча көтөрүп келет. Магдалина так секирип тосуп алат. Экөө олтуруп тамак жасашат, сабак даярдашат, кир жуушат, кийим түктөшөт. Күн алыс Магдалинаны маңдайына отургузуп, сексейген чачын тарайт. Эртеси эрте огутуп, чачына бантик тагып, тамак берип, ак көпүлөктөй жасап мектепке учуруп жиберет. Дем алыш күндөр болсо Магдалинаны ээрчитип, Ыбырай дүкөн кыдырат. Анда оюнчук, китеп, кийим-кече, идиш-аяк, велосипед, чана сатып алышат. Магдалина мектептен келип, короодогу күчүгү менен ойнойт. Кышкысын муз тебет, чанага отуруп тоодон сыдырылат. Кечинде оюнга канып, суукка тотуккан жүзү албырып үйгө келсе, Ыбырай от жагып, чай коюп күтүп отурат. Кыз жылуу үйдөгү тириликке кубанып, Ыбырайды кучактап жыгылат. Ар дайым жумшак жатып, таттуу уктап, эртеси сергек огонуп,
Кийине баштаганда керебетинен аягында ботинкасы майланып, щеткаланып, жылтырап, таза турганын көрөт. Ошондо жүрөгүнө шаттык уялап, Ыбырайды кучактап, өбүп алып мектепке жөнөчү. Ошентип экөөнүн турмушу Ыбырайдын тапканы менен көңүлдүү өтүп жатты. Магдалина Памирден 10-чуну бүттү. Ыбырай аны Фрунзедеги гидротехникумга узатты. Ай сайын акча, белек, тамак аш салып турду. Бирок акыркы кездерде Магдалинадан катта кабарда үзүлдү. Бир күнү устаканага бойго жеткен кыз келди. Колунда чемоданы бар, кийингени шаарча. Шакирт улан тааныбай калыптыр. Ыбырай устаканада чай ичип отурган. Шакирт сырттан кирип, "Сизди бир орус кыз чакырып атат" деди. Ыбырай чайынын түбүн ууртап сыртка чыкты. Кыз чемоданын таштап жиберип ага умтулду. "Ибрагим, Ибрай." "Магда?" Ыбырай боруна кысты. "Дайның чыкпай кетти го көпөлөгүм. Эмнеге кат жазбадың? Мени унуттуңбу? Мен баягы эле солдатмын. Сени Дрезденден Бадахшанга алып келген солдатмын. Татынакай болуп алыпсың, чоңоюпсуң, чачыңды тарап жүрөсүңбү?" Ыбырай Магдалинаны чачы башынан сылады. "Кор болбой жүрөсүңбү деге?" Магдалина Ыбырайдын алжапкычын жашка чылады. Көмүрдүн кыпынына карарган, күнгө тозуп жыртылган алжапкычынан ширендинин жыты уруп турду. Кыз жийиркенбесин деп Ыбырай аны кучагынан бошотмок болду, бирок Магдалина Ыбырайды кое бербей, мойнунан кучактап көпкө ыйлады. "Көпөлөгүм, көпөлөгүм, сен баягыдай эле сонуңсуң да, Ибрай. Менин сонундугумдан эмне пайда?" Ыбырай терең күрсүндү. "Эмне болду сага? Ыйлайсың да?" Магдалина жооп берген жок. Ал өпкөсү көп, буулук канын баса албай койду. Ыбырай алжапкычын чечип, Магдалинаны үйүнө алып кетти. "Сен жок, үй көңүлсүз. Баягыдай тамак жасаганды койгом. Оюнчуктарың да эле турат. Китеп, дептерлериңде болсо катып койгом. Үй суук бекен? Бирок от жагып жылытса болот. Эс алууга келдиңби көпөлөгүм? Каалаганча жата бер." Магдалина үй ичин көз токтотуп көрдү. Үй ичи таза, бирок бирдеме жетишпегенсип көңүлсүз. Ал оюнчуктарынын арасынан башы шылкылдаган аюусун көрүп жылмайып койду. Ал чаң басып, саал эскирейин деп калган. Күчүгүн жакшы көрчү эле. Ошол күчүк килейген дөбөт болуп күпкөсүндө жатат. Магдалина короого чыгып, итти эркелетти. Ит ээсин таанып, шыйпалактап кыздын назик манжаларын жалады. Ыбырай чечинип от жакты да сабиз туурап тамак жасоого киришти. "Палоо басып берейинчи Магдама? Кийиктин этин жакшы көрчү элең. Сагынгандырсың көпөлөгүм." Арча отун алдан эмедей чатырап үйгө тиричилик кирди. Магдалина Памирде 10 күн турду. 10 күн көңүлү көтөрүлүп, өзөндү кыдырып, жапайы өрдөктөргө суктанып, сууда ойногон түрпүлөргө таң калып, жаркырап күндүн чыкканын, кайра кызарып тоодон батканын кумарлана карап жүрдү. Аа дайым суу бойлоп, таңды тосуп, тоого чыгып күндү узатты. Ыбырайдын үйү айрыкча ай толгон жылдыздуу түндө бөтөнчө сонун көрүнөр эле. Уйкудагы сулуунун билинер билинбес тыноо чыгарып, керебетте суй салып жатканын көрбөгөн киши сулуулук эмне экендигин билбес. Магдалинанын узун кирпиктери терезеден кирген ай нуруна чагылып, алкымы жумурткадай агарып, эки эрини бүлдүркөндөй кызарып, кашка тиштери саал көрүнүп, жумуру билеги шейшептен чыгып, сулуу кыз ооз уйкуда жатат. Ыбырай уктап жаткан кызды далайга дейре тиктеп туруп табышсыз улутунат. Чоңойгон экен. Анан бутунун учу менен акырын басып, оозгу үйдөгү керебетине барат. Магдалинанын тагдыры Ыбырай шек кылгандай болуп чыкты. Кыз кетээр күнү Ыбырайга сырын айтты. Фрунзеде бир жаш учкучка турмушка чыгыптыр. Учкуч 2 күн үйдө турса, 2 ай рейске кетип, колуктусун чанып жүргөн экен. Магдалина ага чыдай албай отпуска алып келиптир. Памирде жашаган 10 күн аны санаадан арылтып, кайрадан шаттыкка бөлөдү. Отпуска мөөнөтү бүттү. Кыз кете турган күн келди. Көңүлүнөн жаш учкуч али чыга эле. 11-чи күнү Ыбырай аны узатып Фрунзеге жөнөдү. Магдалина квартирада турчу. Ыбырай кызды чемодан жүгү менен квартирасына жеткизди да, учкучтун адресин алып,
Аэрофлоттогу учкучтардын жатаканасына барды. Бөлмөдө жаш учкуч электробритва менен сакалын кырып отурган. Коңгуроо шыңгырагандыктан «Кириңиз» деп кылчайды да кайрадан күзүүгө бурулуп сакалын сыдырууга киришти. Учкучтун кайдыгер мамилесин Ыбырай босогодон эле сезди. «Солдат», деди ал какайып туруп. «Мен сизге келдим». Жаш учкуч аны күзгүдөн көрүп, электробритванын моторун өчүрбөй дырылдаткан бойдон бурулду. «Мен солдат эмесмин. Сиз кимсиз?» «Мен солдатмын. Солдатка солдат кайрылгандай сиз менен сүйлөшкөнү келдим». Учкуч таң калды. «Кош, сүйлөшөлү». Учкуч электробритванын штепселин сууруп, аппаратты үйлөп, тазалап, кабына салды да күзүүгө каранып, алаканы менен жаагын сыдырып, атыры себинип, көгөргөн бетин крем менен сүртүп, сүлгүнү колуна кармап креслого барды. Ошондо гана Ыбырайга орун көргөздү. «Отуруңуз». «Жок, жолдош, мен ушу жерден кетем». «Кулак сизде». «Мен сизге Магдадан келдим». «Магдадан? Магдалина? Мен аны таппай жүрбөймүнбү? Ал эс эле кайда жүрөт?» «Мен Сибирден келгиче кетип калыптыр. Сиз кимсиз?» «Магдадан кечирим сураңыз». «Бир кыргыздын колунда өстүм дедиле, ошол сизби?» Учкуч күлдү. «Ошол сизби? Сиз цирктеги балбанга окшоп турасыз». Ыбырай текебер учкучту киргенде эле жактырган эмес. Олку-солку болуп, Магда кор болгон экен деген жаман ойдо турду. Көптүрүүнүн кажети жок эле. Ыбырай учкучту олуттуу карады. «Барып кечирим сураңыз». Ыбырай кетти. Магдалинанын тагдырын ойлоп, тротуарда жерден башын көтөрбөй жөө жүрүп отурду. Магдалина стол даярдап, үйдө күтүнүп турган. Аны капа болот деп Ыбырай көп сүйлөгөн жок. «Кезиктим, келе турган болду». Магдалина кубанганынан эмне дээрин билбей, Ыбырайды өөп, столду арыдан бери сервиздеп жиберди. Токтоно албай кыялы алып учуп турду. Учкучка чындап эле берилип калган. Ал жөнүндө айта түшсө экен, дагы бирдеме деп сүйлөсө экен деп такып эле сурай берди. «Жатаканадабы экен?» «Ооба». «Эмне кылып атыптыр?» «Сакалын алып атыптыр». «Кимдер бар экен жанында?» «Өзү эле». «Жакшы бекен деги?» «Жакшы». «Кандай кабыл алды?» «Жакшы эле». «Качан келет?» «Келет». Ыбырай жер карап бир нерсени туюк эскертти. «Учкуч шакек салды беле колуңа?» «Жок», деди Магдалина таңыркап. «Анын эмне кереги бар? Эмне белек берди эле?» «Коньяк, шампан, вино алып келишкен, той өткөзүшкөн». «Де, турмушта баары болот. Бирок учкуч сөзүнө турарына көзүм жетпейт. Мен солдатмын. Шайкелең турмушту, көпкөлөң адамды жаман көрөм». «Сен акылдуусуң, сулуусуң, Магда». Ыбырай Магдалинанын чекесинен өптү. «Сен алтын шакекке татыктуусуң». Ыбырай 500 сом таштады. «Мен кетейин». «Кетесиңби?» Магдалина чочуп кетти. «Конуп кет». Магдалина отуруп кет, тамак ичип кет деп жакшы эле жабышты, бирок Ыбырай көнбөй койду. «Балкамды таштап келбедимби? Дөшү менен көөрүк күтүп калды. Кетейин, Магда, кетейин». Магдалина Ыбырайды вокзалга узатып чыкты. Поезд сигнал уруп, Ыбырай вагонго кирди да терезеден Магдалинаны карады. Кыз эмнегедир ушул сапар өзүн күнөөлүү сезип, көзүн кылгыртып, бармагын тиштеп турду. Поезд козголду. Магдалина артынан чуркады, бирок вагондор биринин артынан бири чубап, улам темп менен узап бараткан. Магдалина жетпей калды. Жүрөгүнө айтылгыс арман, көңүлүнө муң уялап, көзү каканактап, поезддин карааны үзүлгөнчө перрондо жападан жалгыз калды да, дала айдан кийин гана илкип үйүнө жөнөдү. Жаш учкуч Ыбырай айткандай эле ошол күнү кечинде бир топ жолдоштору менен коньяк, шампан, вино көтөрүп келип, ичишип, бийлешип, каткырышып Магдалинаны алып кетти. Фрунзеден келгенден кийин Ыбырайдын көңүлү чөгүп, өзүнчө эле эңги-деңги болуп жүрдү. Магдалинаны ойлогондо жүрөгү сыздап, дүпүйгөн бирдемени кусуп сала албай же жутуп ие албай көкүрөгүнө көтөрүп жүрдү. Устаканага барган жок, 7 күн наар албай, үйдө жалгыз тетири карап жатып ооруга чалдыкты. Сураган элге шакирт улан уста ооруп атат деди. Келген кеткендер үйүнө арбый берди. Аларды жактырган жок. Шакирт улан
үйүн шыпырып, чайын кайнатып, тамагын жасап багып турду. Ыбырай 1 ай дегенде төшөктөн туруп жумушуна киришти. Бирок мурдагыдай эмес. Көңүлсүз иштеди. Эч ким менен сүйлөшпөйт, жумуштан баш көтөрбөйт, устаканада уктап, устаканадан турат. Балкы менен барскандын үнү эми күнү түнү таңка тук, таңка тук, таңка тук. Макта бактылуу болду экен. Ыбырай эми ушуну гана ойлоп, өзүнчө бир түйшүктө жүрдү. Магдалинага эң кымбат, эң асыл, эң баалуу белектер камдады. Ал сырды жан кишиге айткан жок. Ар күнү бош убагында ошону менен алек болду. Бул аракети аз-аздап кубаныч ап келе баштады. Ыбырайдын иштеп тапканы керт башынан ашып кетти. Жыл сайын акчалай сыйлыктарга ээ болду. Аты ардак тактада жазылып турду. Баарынан жогорку сый элдин урматы эле. Ыбырайдын колу тийбеген бир да буюм жок. Ал сокодон тартып тракторго чейин, самоордон тартып шакек, оймокко чейин жасаган, колунан көөрү төгүлгөн уста. Балага да, чоңго да жок дебеген асыл касиети бар. Ыбырай ишти гана билет дешет эл. Элден ак алчу эмес. Жалгыз башыма өкмөттүн берген маянасы жетет дечү. Акы берсең уялып, кайра карматат. Магда бактылуу болду экен. Ыбырай ушуну гана ойлоп, өз түйшүгүнөн баш көтөрбөй иштей берди. Бир жылкы эмгек акысы 4 миңден ашып кетти. Ошол жылы отпуска сурап Фрунзеге барып, Магдалинага кезүүгүнү ойлоду да, өз колунан жасаган эчен түрдүү белектерди кынактап чемоданга салды. Арасында кызыл каухар чөгөрүп жасалган алтын шакек бар эле. Ал мени унуттубу же эстеп жүрөт болду экен. Эмнегедир көптөн бери кат жазбады. Магдалинага жолугуп, сыр чечүшчү күн жакындаган сайын жүрөгү алеп-желеп болду. Ыбырай ар дайым солдаттык гимнастерка кийип жүрөр эле. Боюна тыккан кийимди, бутуна чак аскер өтүктү жакшы көрчү. Формасы эскирип кеткендиктен жаңы гимнастерка, галифе шым, чигирим өтүк сатып кийди. Башына жаңы фуражка таппай, согуштан кие келген картуздуу шапкасын сандыктан алып күзгүгө барды. Ал кийинки кезде устаканада жашап, боюна карабай, бат улгайып баратканын билген эмес. Түн киши күзгүдөн ого бетер түнөрүп көрүндү. Сакал мурутун алып, мончого түшүп, тазарып жашарып Магдалинага жөнөп кетти. Ошондо биринчи ирет ак көпөлөк аттуу ыр жүрөгүнө уялап, көңүлү чайыттай ачыла түштү. Ак көпөлөк, сен да, мен да көпөлөк. Аз өмүрдө гүл тандайбыз экөөлөп. Бактылуу жаз энчибизге бир келет, баркын билген бакса болоп өпөлөп. Ошко чейин жүк тарткан машинада жол жүрдү. Оштон Кара сууга келип, поездге түштү да 3-чү суткада Фрунзеге жетти. Магдалина жаңы адресин жазган эмес. Эски адреси боюнча квартирасына барып, үйдүн хозяйкасына жолукту. Ооба, алар ушунда турушкан, бирок күйөөсү таштап кетип, Магдалина 3 күн ыйлап жатты да 4-чү күнү кийимин гана алып Украинага кетти. Жакын туугандарың барбы десек, Кыргызстанда бир эле кишим бар дечү. Бирөө издеп келсе, берип койсоңуз деп кат таштаган эле. Хозяйка колун алжапкычына сүртүп, үйгө кирип кетти да 2 бүктөлгөн көк конверт алып чыгып берди. Ошол киши сизби? Ыбырай теңселип кетти. Сиз Магдалинанын эмнеси болосуз? Эмелеки жайнап турган дүйнө көзүнө серт көрүндү. Көгөрүп турган асман да, көчүп жүргөн булуттар да, сеңселип турган дарактар да, чубактап тийген күн нуру да таасирин тийгизе алган жок. Ыбырай илкии басып, бульвардагы скамейкага келди. Магда бактылуу болду экен. Ал ушуну гана ичинен кайталады.